2020 жыл Кыргызстанда Орусия менен кызматташуу жылы. Бул демилге өлкөлөрдүн ар тараптуу алакасын өнүктүрүүгө дагы түрткү берет. Ооба, урматтуу телекөрүүчүлөр, 2020 жыл Россия менен Кыргызстандын эриш аркак жылы деп жарыялаган болчу. Аны расмий түрдө мына жакында эле ачып келишти. Бул багытта сөз кылуу үчүн эксклюзивдүү маек десек дагы болот. Атайын келген меймандарыбызды студиябызга чакырып алсак, Кыргыз Республикасынын эл артисти Алтынбек Максутов, ошондой эле белгилүү комузчу, белгилүү атактуу комузчу Закирбек Чебек уулу. Саламатсыздар. Кош Саламатсыздар. келиңиздер, өтүңүздөр бул жерге. Кош келиңиздер. Эң оболу куттуктайбыз. Абдан жогорку деңгээлде даярдыкта барып, ошол жерге атайын концерт тартуулап, ошол учурда YouTube баракчаларына да чыгып атты. Закирбек менен дагы бир жанында таланттуу баланы черткен ушундай комуздун үнү менен айкалышып, YouTube'дан дагы абдан көрүүчүлөр дагы ошондой эле көп талкуулар жаралды. Бул концертке кандай даярдыкта бардыңыздар? Бир канча убакыт даярдандыңыздар? Бул эриш аркак жылына даярдык. 2 айдай даярдандык. Бул бир тараптуу болбостон эки тараптуу болду. Анткени Кыргызстан менен Россия Федерациясы чогуу даярдандык десек болот. Өзү сиздер айткандай, ошол эки тараптын эң мыкты деген таланттары тандалып алып, эки жактын мыкты деген оркестрлары тандалып алып, ошол менен 2 ай. 2 айдын ичинде бири-бирибизди көрбөй, бирок мындай виртуалдуу түрдө даярдандык десек, аралыктан бул азыр заманбап иштөө деп коет. Биз мына жанында отурган Закирбек менен Закирбектин өнөктөшү россиялык Александр Николаевич. Да, Александр экөө биринчи ошол интернеттен талкуулашып, экөө анан тияка барып 3 күндүн ичинде жанакындай виртуоздук номер жасап чыгышты. Ошондой эле биздин ырчыларыбыз, ошондой эле ксилофондо ойногон кызыбыз ушундай иштерди кылып, мындайча айтканда бир жакшы жетишкендикке жете алдык десек болот. Анан негизи айтсаңыз, ушул эриш аркак жылы башка КМШ өлкөлөрү менен мындай жыл уюшулбаптыр да. Биринчи жолу Кыргызстан менен Россиянын ортосунда экен. Ушунун мындай маанисин түшүндүрүп бересизби маданий жактан? Бул да бир өзүнчө Кыргыз Республикасына абдан чоң көңүл бөлүү деп ойлойм. Буга чейин дүйнөлүк деңгээлде карым катнаш кылып жүрүшкөн экен. Мисалы үчүн Кытай менен же башка мамлекет менен, ал эми СНГ мамлекеттеринен биринчиден болуп ушул Кыргызстан менен эриш аркак жылын өткөрүп жатканы бул биздин мамлекеттин дагы бир өзгөчө мамлекет экендигин билгизет деп ойлойм. Бул эми баардык тараптан болот. Бул маданият эле тарабынан биз тажрыйба албашпастан, бул экономика тарабынан дагы көп тараптан, айыл чарба баардык тарабынан ушундай эриш аркак жыл болот. Закирбек мырза, мына ошол чоң сахнадан эки өлкөнүн президенттери отурганда сахнага чыгып, сиз комуз менен балалайка бир келишип, шумдуктуу бир добуш чыкты да. Ошол учурда бир жоопкерчилик дагы, анан сүрүү дагы болсо керек, э? Саламатсыздарбы? Эми сүрүү баягы биз тажрыйбалуу аспапчы катары, артист катары сүрүү көп билинбейт, бирок жоопкерчилик өтө чоң болот. Анткени биз деген ошол кыргыз улуттун маданиятын, ошол маданияттын да туу чокусунда турган ошол улуттук аспабыбызды биз ошо татыктуу деңгээлде көрсөтүп бериш, бул чоң жоопкерчиликти талап кылат. Сиз канча убакытта даярдандыңыз? Мисалы, балалайка менен алым сабак сыяктуу болду биз көрүп отурганда. Ошол эле жерге барып чертип кеткендей эмес, канча бир даярдык изденүүнүн негизинде чыкканы көрүнүп турат да. Буга дагы мынакей ошол жерде отурган Алтынбек агай жана башка ошол уюштуруучу топко дагы терең ыраазычылык билдиребиз. Анткени ошо алдын ала кыргыз эл артисти Рахатбек Осмоналиев агайыбыз, маэстро, ошол Владимир Федосеев атындагы чоң жетектеген Петр Ильич Чайковский атында чоң оркестр менен даярдык көрдү. Ошондой эле мен жана башка дагы кичинекей карындашыбыз, Мырзайым карындашыбыз менен үчөөбүз ошо алдын ала 3 күн барып, 3 күндүн ичинде алар оркестр менен, мен Александр менен даярдык көрдүк. Албетте баягы башында ага биринчи ошо кыргыздын дагы кайрыктарынан да ойносун деп элдик ырыбыз ой комузчуну үйрөтүп, андан тышкары элге дагы кызыктуу болсун деп ошо ойногон чыгармасынан ылайыктуу жерин таап, Актамак Көктамактын кол ойноткон жерлерин дагы үйрөтүп,
элге кызыктуу болот жана сенин комузга жасаган жолуң болот бул деп ушундай бир кызык нерселерди 2-3 күндүн аралыгында жасап чыктык. Балалайканы өзүңүз да үйрөнүп көрдүңүзбү кызыгып? Кыргыздын күйлөрүн салса болот бекен? Балалайканды ойноп да көрдүм. Аспап болгондон кийин, кылдуу аспап, урма аспап болгондон кийин ойногонго өтө жеңил эле аспап көрүндү. Жакшы. Алтынбек ага айтсаңыз, эми бул жыл ачылышы болду да, эми мындан ары кандай дагы иш-чаралар күтүлүп жатат? Негизи ошо Россия Федерациясы менен Кыргыз Республикасынын ортосунда 200дөн ашуун иш-чара болот экен. Бул башталышы гана болду, ачылышы. Ал эми мына эми башталды десек болот. Мен маданият тарабындагы бир жыйынга катышып укканымда бул маданияттын бардык тарабынан алмашуу болот экен. Мисалы үчүн ал жактын театрлардын бардыгы бул жакка келиши, биздин театрлардын ал жакка барышы, ошол эле китепканалар боюнча, музейлер боюнча, кино искусствосу боюнча бардык, мындайча айтканда кандай бизде маданияттын түрү болсо бардыгы ушул алмашып, ушул Эр Шаркак жылында бүт бардыгы чогуу иштешет деп айта элем. Мына Закирбек Дүйшөнбек уулу көрүүчүлөргө да көрсөтүп коелу. Николайчук. Мага ушуну режиссер алып берсе, ичине көргөзүп коелу. Эле көрүүчүлөргө. Лауреат международных конкурсов. Бали эң сонун Баракелде. болду. Өзүңүздөр азыр видеодо мында көргөндөй эле эки президентке дагы абдан жагып, баягы кубануу менен карап суктанып отурушту да. Негизи ушул бардык комуз менен балалайканы калыштырган сиз өзүңүзгө таандык экен, иштеп чыккан турасызбы өзүңүз? Ошол Кандайча тандадыңыздар ушул көп чыгарманын ичинен ушул эки эмгекти? эң башынан бул ак тамак көк тамакты ойнойсуң деп башынан эле Алтынбек байке ушул ылайык көрүшкөн. Ушул күнү виртуозный жанында кол ойноткон жактары жана башка жактары ошол жагы менен кызыктуу болуп. Андан тышкары баягы Александр өзүнүн баягы орустун кайсыл чыгармасын ойнойт, ал өзүнүн тандоосу болчу. Анан ортодогу экөөбүздүн баягы азыр айткансыздар Эр Шаркак нерсени көрсөтүш үчүн бир кандайдыр бир элдик обондорду тандадык. Күйлөрдү бири-бирине шайкештириш өтө татаалдыкты жаратат. Анан обондорду тандап, алардын элдик обону Шкалинка деген ыры, анан биздин койгомузчу элдик ырыбыз абдан бири-бирине төп келишти. Анан ритмикалык жагынан да, музыкалык гармониялык жагынан дагы анан ошону бири-бирибизге бөлүштүрүп, кандай ыкма менен, кандай жолдор менен аткарабыз. Анан ошого 2 күндө ушундай даярдыкты. Бир нерсени байкадым да, Закирбек менен Александр экөө концерт бүттү. Биз баардыгыбыз конок болуп анан эшикке чыкканда экөө туруштур. Эми мындай бул жакта экөө партнер болсо, экөө мындай бир даана Эр Шаркак жылындагыдай тиги бала да кете албайт. А бизди автобус күтүп атат, ал кете албай жүрөт, анан экөөнү кучакташып, демеле эми жолугабыз, сөзсүз жолугабыз деп экөө өтүп атса, мына чыныгы мындай Эр Шаркак жылы, достуктун жылы болуп атканы көрүнүп турду да, мындайча айтканда. Анан Закирбек айткан телефонуңарды алып алгыла, Казакстандагы досуң бар, тиякта бар, ошолордун баары чогулуп, бир чогуу номер жазсаңар сонун болот деп. Ушул Эр Шаркак жылын бир эле биздин улуттук аспап комуз бириктирип койгондой сезилип атат да. Демек, комузчуларды, комузду барктоо дагы бир эске алынса керек мындай учурда. Бул чоң жетишкендик десек болот да, биздин улуттук мындай көзгө басар аспабыбызды ошолордо эки президенттин ошол жерде 6000 кишинин астында ойноп, ошол жерде биздин кыргыздарыбыз, кыргызстандыктар ошол жерде отургандар абдан суктанып өздөрү айтып атышат. Мен ошол жерде мен кыргыз экениме аябай сүйүндүм депчи. Ошон үчүн бул дагы Закирбектин чоң жетишкендиги десек болот, ошондой деңгээлге жеткирген.
Закирбектен да бөлөк жакшы башка дагы аткаруулар болду да, кайсылар баса белгилеп айтып дагы ушундай эриш аркакчылыгына ылайыктуу жана мырзайым Закирбектер болуп эртерээк учуп барып атайын ксилофондо ал 11 жаштагы кыз болсо Россиянын ошо 11 жаштагы кичинекей баласы экөө мындай символикалык мындай келишкен музыка ойноду. Мырзайым башында симфонический оркестр менен ушу Москванын Чайковскийдин чоң симфонический оркестри менен Молдобасановдун «Би танец» деген чыгармасын ойноду. Ал эми андан кийин Россиянын дагы ушу 11 жашар бала Чайковскийдин кичинекей өрдөктөрдүн бийи деп коебузбу, ошо аккуулардын бийи ошону ойноду. Анан классикадан Карменден чогуу биргеликте ойношу да. Экөөнү абдан эл мындай тамшануу менен кабыл алды десек болот. Биз көрсөтүүбүздү улантабыз. Ушул эриш аркак жылында 200дөн ашык ар тараптуу мисалы аскердик, техникалык, саясий, экономикалык, илимий, билим берүү, спорт жана башка тармактар боюнча дагы бир катар иш-чаралар дагы өткөрүлүп өткөн да. Демек, маданий иш-чара муну менен дагы токтобой дагы башка пландар дагы коюлду. Сөзсүз бул ачылыш аземи деп айтылгандай, бул башталды десек болот. Ушул жылдын аягына чейин. Мисалы үчүн мындай да, бизден 200дөн ашуун киши барбатып ачылышына. Ал тарап бүт бардыгын ошол мамлекетке киргенден баштап бардык милдеттемесин ошол мамлекет алат, Россия тарабы алды. Мисалы үчүн биздин жатаканабызга чейин кандай деңгээлдеги жатаканалар болуш керек, ичинде жүргөнүбүз, тамак ашыбыздан бери. Эми алар дагы бизге келе баштайт, биздин мамлекет бүт баарын көтөрөт деп ойлойм. Жабылыш аземи Кыргызстанда болот. Ал эми ортодо ушул айларда чоң деңгээлдеги чоң группалар Санкт-Петербургка, ошол эле Алтайга, көптөгөн шаарларына гастроль жасашат. Бул дагы абдан жакшы деп ойлойм. Мындай тажрыйба алмашуудан достук келип чыккандан айткандай, биздин абдан мындай жакындан тааныган досторубуз көп болот деп ойлойм. Жакшы. Кезектеме Закирбекке берсек, биздин Замана студиясынын чакан сахнасына чыгып дагы чыгармаңызды аткарып өтсөңүз. Ошол Москва шаарындагы сахнада ойнолгон, Кремль сарайында ойнолгон Ак тамак, көк тамак көзүнөн да үзүндү аткарып берейин.
ыраазычылык билдиребиз. Чоң рахмат. Комуздун үнүн укканда адам кадимкидей эс алып сергип калат да эмнегедирчи. Кантсе да касиети бар да. Туура. Ийгилик каалайбыз анда. Чыгармачылык ийгиликтер болсун. Жана биз дагы эми орус элинин муттуу деңгээлде тосуп алып, мындан да чоңорку деңгээлдеги салтанаттуу уюштуралы деген Сиздерге да чоң рахмат. тилекти билдирмекчибиз. Урматтуу телегөрүүчүлөр, сиздер Коомдук каналдын